Урматтуу Орусиядагы мекендештер, Москва шаарындагы стоматолог Уларбек Абдиллаев өз кызматын сиздерге сунуштайт. Пломба, тиш дарылоо, тиш алуу, протездөө, гигиеналык тазалоо, брекеттин бардык түрү, металлокерамика, цирконий жана имплантация жасалат. Бизде сиздер үчүн рентген жана консультация акысыз. Жуманын 7 күнү тең дем алыссыз иштейт. Биздин дарек Москва шаары, метро Дубровка, Шариков-Подшипновская, дом 40. Экрандагы байланыш номуруна жазып, же чалып тишиңизди дарылаңыздар. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Мирбек Атабековго күйөрманы Темир Тулпар тартуулады. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабековго күйөрманы унаа тартуулады. Ырчынын жакындары бөлүшкөн видеодон Lexus унаасы белекке берилгенин көрүүгө болот. Ошондой эле унаанын номерине Мирбек деп жазылган. Темир Тулпардын ачкычын берген күйөрманы бул пранк эмес, сиз бул унаага татыктуусуз деди. Белгилесек, Мирбек Атабеков 6 марттан 10 мартка чейин Бишкек шаарында жеке концерттин жогорку деңгээлде өткөрдү. Күйөрмандардын өтүнүчү менен 11 мартта да концерт уланган. Добрый вечер. Вот здесь в зале все сидят. Ушул ар бир адам салымын кошуп, ушул залдын атынан өзүмдүн атынан сага автомашина Lexus. Вы заслужили этот подарок. Я тебя люблю. Так, эмоции. Потерянный. Так, а давай купим. Это не пранк. Это не пранк. Вы заслуживаете этой машины. Ирба, за руль. За руль. Аплодируем, друзья. Руль, а это на месте. Пассажир балкон. Алмазбек Исманкуловдун клиникасы шаардык оорукананын имаратынан чыгарылды. Алмазбек Исманкуловдун көз микрохирургия жеке клиникасы кызматкерлери менен бирге номер 6 шаардык оорукананын имаратынан чыгарылды. Бул тууралуу 11 мартта Бишкек шаардык мэриясы билдирди. Маалыматка ылайык, мындай чечим муниципалдык менчик боюнча комиссиянын отурумунда кабыл алынган. 11 мартта клиникага муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгынын кызматкерлери жана вице-мэр Нурдан Орунтаев келишкен. Алар ижарага келишимин токтотуу чечимин клиниканын кызматкерлерине тапшырып, клиниканын бардык эмеректерин сыртка чыгарып башташкан. Буга чейин үстүбүздөгү жылы 10 февралда клиниканын жетекчиси Алмазбек Исманкуловго жана Бишкек шаардык мэриясынын жооптуу кызматкерлерине коррупция боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынышкан. Алар Бишкек шаарынын номер 6 клиникалык ооруканасынын 2 корпусу жеке жактарга ижарага берүүгө тыюу салынганына жана ооруканаларда орундардын жетишсиз экенине карабай ижара акысын атайлап азайтуу менен мыйзамсыз ижарага беришкен деп белгилешкен башкы прокуратурадан. Аткам эмнелердин мыйзамсыз аракетинен улам мамлекетке 93.162.576 сом зыян келтирилгени аныкталган. 12 февралда болгон сотто Исманкулов 9 апрелге чейин СИЗО 1ге камакка алынган. Ал эми шектүү Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгынын башчысы Талант Рыскулбек уулу 9 апрелге чейин үй камагына чыккан. Ал эми Исманкуловдун жактоочусу негизсиз айып тагылып жатат деп айткан. Исманкулов менен Бейшеналиевдин тиреши өткөн жылы 17 февралда Саламаттыкты сактоо министрлиги көп тармактуу оорукананын 2 корпусунда жайгашкан Исманкуловдун көздүн микрохирургиясы менчик клиникасы менен ижара келишимин бузган. Ал эми 10 мартта ошол кездеги Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Исманкуловдун клиникасына келип кызматкерлерден имаратты бошотуп кетүүнү талап кылган. Кийинчерээк ошол кездеги министр Исманкуловдун клиникасынын кире беришине кум төктүрүп кеткен. Ал бул кылганы тууралуу түшүндүрмө берип жатып, башкы прокуратурага маалымат бергенин айткан.
Ал эми 29 мартта Саламаттык сактоо министрлиги Исманкуловдун жеке клиникасы жайгашкан 2-корпуста оңдоо иштерин баштаган. Бирок Исманкулов ага карабай имаратты бошоткон эмес. 18 апрелге караган түнү Бейшеналиев Исманкуловдун клиникасына келип адамдарды бекитип кеткен. Ал клиникада адамдар ары-бери басып курулушчуларды иштетпей жатканын айткан. Кийинчерээк Бейшеналиевке кылмыш иши козголуп, министрлик кызматтан кеткен. Бирок көп өтпөй ага козголгон кылмыш иштери токтотулуп, кийин Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борборунун директору болуп тайындалган. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Нарын Россия Федерациясы берген өрт өчүрүүчү куткаруучу техникалар райондорго тапшырылды. Кыргызстанга Россия берген 40 өрт өчүрүүчү автоунаанын ичинен Нарын облусуна бөлүнгөн 7 техника кечээ райондорго тапшырылды. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы башкармалыгына куткаруу иштеринде пайдаланыла турган 2 жана кызматтык 1 автоунаа берилди. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Техникалар президенттин Нарын облусундагы ыйгар укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы башкармалыгына тапшырылып, райондорго бөлүштүрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы башкармалыгынын башчысы Талант Касиев облуста өрт өчүрүүчү куткаруучу автоунаалар жетиштүү болуп калды деп белгилеген. Бирок өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу үчүн инженердик техникалык каражаттарга болгон муктаждык бар экендигин айткан. Акылбек Жапаровдун Өзбекстанга болгон иш сапары аяктады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Өзбекстанга болгон иш сапары аяктады. Бул тууралуу 11 мартта өкмөттүн маалымат кызматтан кабарлашты. Ага ылайык иш сапарынын акыркы күнүндө Акылбек Жапаров жана делегация мүчөлөрү Самарканд шаарындагы САК Агро күнөскана комплексинин ин-витро лабораториясына жана жашылча жемиштердин негизинде тамак аш азыктарын чыгарган интенсивдүү багбанчылык боюнча Агро Мир кластеринин иши менен таанышкан. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин башчысынын Өзбекстанга болгон иш сапары 8 мартта башталган. Сапардын алкагында ал өлкөнүн жогорку жетекчилиги менен бир катар жолугушууларды өткөрүп, анын жыйынтыгында эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу боюнча 15тен ашуун документке кол коюлду. Кыргызстан кайсы мамлекеттерден кум шекер алат? Тизме. Улуттук статистика комитети Кыргызстан өткөн жылы 126,4 тонна кум шекер импорттогонун билдирди. Бул жерде кеп канттын камыш жана кызылчадан алынган түрү тууралуу болуп жатат. Товар жалпысынан 79,3 миллион долларга бааланды. Жеткирип берген өлкөлөр: Бразилия дээрлик 51,000 тонна, Индия дээрлик 51,000 тонна, Россия 15,000 тонна, Афганистан 1,9 миң, Беларусь 1,9 миң, Египет 1,5 миң, Иран 1000 тоннадан көбүрөөк. Ал эми бул мамлекеттерден азыраак өлчөмдө ташылгандар: Бириккен Араб Эмираты 967 миң тонна, Таиланд 728, Азербайжан 448, Казакстан 241, Өзбекстан 136, Польша 3,5, Корея 1,3, Италия 0,6, Колумбия 0,1, Тажикстан 0,1. Мектеп окуучуларынын жазгы каникулу 22 мартта башталат. Мектеп окуучуларынын жазгы каникулу 22 мартта башталат. Бул тууралуу Билим жана Илим министрлиги билдирди. Маалыматка караганда мектеп окуучулары 22 марттан 27 мартка чейин эс алат. Бирок Нооруз майрамына байланыштуу өлкөдө 18 жана 21 март күндөрү дагы эс алуу болуп жарыяланды. Быйыл кышкы каникул узартылгандыгына байланыштуу окуучулар жазгы эс алууга кечирээк чыгып, каникул кыска убакытка созулат.